Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылуубуздун себеби ушул көптөгөн энелердин көз жашынын төгүлүшүнө себепкер болгон жана көптөгөн семьянын бузулушуна себепкер болгон кумар оюндары жабылсын деген демилге менен чыгып жатабыз. Жана ушул кумар оюндар жабылсын деп өзүңүз бир көзөмөл болуп чечпесеңиз биздин күчүбүз жетпейт экен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, өлкөдө азыр кризис болуп, кымбатчылык болуп атканда, элди дагы бир жерден коколоп, карапайым элди муунтуп аткан ушул кумар оюндарын жапканга өзүңүз көзөмөлүңүзгө албасаңыз, биздин алыбыз келбейт экен. Булардын артында чоң адамдар турат экен. Ар кайсы жактан бизге телефон чалуулар да келип атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына ушул кумар оюндардын арты менен кылмыштуулук дагы өсүп жатат. Жалпыбыздын трагедиябыз болуп атат. Ушуну өзүңүз көзөмөлгө алып, жаппасаңыз, мунун артыбызды маңкуртчулукка алып келип, элибизди сызга отургузуп, кедейчиликке, ушундай жакырчылыкка элибизди дагы түртмөлөп атат. Жыйынтык жок уже. Мен баланы атасыз экен, эчтеке дей албайм. Просто сиз эми өзүңүзгө эле күч кубат берсин, балдарга акыл эс берсин. Башка эч кандай чара дагы жок. Тойгоз бүттү да мына аракчаларчы. Кызларчы бир күндө 250 бала кетип, мындай жаш баладанчы келишет, баштап жакшына кирип кетишет. Кайрелеп чыккандан баштарым чыгып, жерде уруп отурат. Мына бала акча издеп жаман кыйналып ошондойчу карап турдум. Мына бир футболкача баладагы бир дос баласыны эме розыскка бардым да, жаңы эле бардым, Ленинский роддун начальнигине барсам, машинамды ломбардка койгонмун. Машинамды ломбардтан чыгара албайтам, чыгарсам, анан үйгө барам. Болбосо чыгара албасам, мен асынып өлүп алам депти. Өлүп алсам, ушулар күн өлүп алат. Бирден болсо ушулар күн өлүп алат. Мынакей. Анан могу интернет Машинасын уп тургандар бар экен, күнүгө келип. Билайга айрылып кетишкен да, чтоб булар именно ошо сайтты разработали, чтоб ошо именно мо Ринго Трейд немесинин официальный сайты да. Ошо киргенде досум, блокировка кылып, ссылканы блокировка болсо, булардан зависит этет болот экен ошол нерсесине. Достор, ушунан күнүмдүк тапкан акчасын ушул жака салгандар бар. Машинасын уп тургандар, үйүн, бизнесин барын 27 миң сом тапкан уп тургандар бар. Күнүгө жүздөгөн миңдер, миллиондогон сомдорун да ушул жакта салып берип атышат. Өзүнүн өмүрүнө кол салгандар дагы бар. Эчтеке айла таппай калып, кредит алып ушул жака уп тургандар бар. Достор, ушунун аягына чейин турбасак, Уш керек, туганда келди, жаран келди достор. Барыңыздардан суранабыз. Мо биз азыр Киевский Бешеналиевда турабыз. Туган, уят дем, тур эшикке чыккыла, ойногон. Болду, акча салба мыякка. Сал, балаңа сал, балаңа памперс апар андан көрөйт. Отур мыякка, сүйлөшүп алайын мыяктан. Совершенно не то. Толуп мен, ушулардан башталат, биз ушуларды тарбиялайлы. Анке утулду дешке, болгон акчама утулуп келип отур, урдап келип атат мен акчамды мен. Урдап берсең, биз заң башына жетип берген жокпуз. Ошо силер оны жабыш керек да бул менен. Жапсаң ошто болбойт анда. Мына турат мен сагалап, мына карасаң мен карап турат. Эркексип туруп иштейди ана бала кураңа бакылат аке, ажал жабынбай. Уят де жигиттер, эркекче уят мондай. Кыргыз Республикасынын кумар оюну ишине тыюу салуу жөнүндө мыйзам 2011-жылы чыкты. Кумар оюнун ишине тыюу салуу деген жөнүндө мыйзам. Достор, мына Ош базардабыз. Мына Ринго Трейд деген мындай букмекерская, якобы брокерская, финансовый брокерская компания экен. Якобы. Бирок бул кумар оюндары. Бу жерде киресиң, ставка койсоң, утуласың, акчаңдын баарын ушул жерге таштап кетип атышат. Мына жерде тетне. Жалаң утулгандын баары ушул жерде жүрөт дейт. Азыр баарын чолтуп атам. Мына бу жерден жаңы эле байке утулуп чыкты, железно жана утулуп аткан. Көч бүгүнкү тапкан акчасын баарын ушул жерге киргизип, могу адам акеп качат. Жана эртең менен 27 миң сом табыптыр, 27 миң сомду жаңы эле мыяка таштап чыкты. Мерде жалаң машинасын бүгүн бирөө сиферасын утулуптур, тетейде турушат. Бүттүгү, короче, мере утулган бар. Давай ойнобой экинчи. Мына могу врачка эртең менен утулуп, акча таап келип утулуптур да, мере айрылы келип ушул жерге отурган. Ошо барс. Мере жаштар чогултуп отурам, колдон келишинче үйүнүбүз өйдөгө жака жетсин деп. Тике досум, дагы бир ооз айтып койчу, мына мейли эл отурсаң досум. 2011-жылы кумар оюнуна тыюу салуу закон чыккан 2011 туурабы? Достор, салам алейкум. Кумар оюндарына бардык казинолорго автоматтар, игровой автоматтар, ошондой эле онлайн оюндар, бардык акча менен ойноло турган оюндун түрлөрүнө 2011-жылы мыйзам чыккан. Буларга тыюу салынган.
бүгүнкү күндө мына көптөгөн бир туугандарыбыз азыр акчаларын уттуруп, күнүмдүк иштеген акчаларын үйүнө продукт алып барбай уттуруп атат. Кымбатчылыкты өзүңөр көрүп атасыңар. Эми биякта мына ойногондорду сындашы мүмкүн, өзү ойнобой эле койбойбу депчи. Бирок мына игромания деген оору бар. Ал деген мына заведенияларга мына өчөшүп калат да, бир аз акча турса өчөшүп калат, анан ошол акчаны чыгарам деп кайра уттуруп берет. Ошон үчүн бизден эң чоң жардам достор, күч бирдикте чогулуп туруп баарыбыз эртең 8 август саат 12-ге Жаш гвардия көчөсү менен Киев көчөсүнүн кесилишинде чогулабыз. Бардык ушул оюн зок, акча менен ойнотулган кумар оюн, азартный оюндар боюнча ошол жактан чечим кабыл алып келе баарыбыз жаптыралы. Бирок мыйзам бизге жол берет. Мыйзам боюнча эң негизгиси тыюу салынган. Биз мыйзамга каршы чыкпайбыз. Болгону ошол достор. Мыйзам чегинде болот. Өзүнүн күнүмдүк иштеген акчасын 9 экен дедим. Эртең 9 экен. 9-unda чогулабыз достор. Ошо чогулуп үнүстү өйдөккө жай жеткизели. Жеткизип мерде мына азыр карап турам, тегер четте жалаң карыска баткан бар ошол жерде экен азыр. Артта күлүп атышат. Карыска баткандар, Кудайдан жок ачкандар ошол жерде эле экен. Ошол жерден кимге ким акча карыз таппай жүрсөң, ушу Ринго Трейдтин ичине кирсең табасың. Любойун табасың. Ошол негизи мыйзам өзү жол берип турбайбы, туурабы? Жабылсын деген. Мыйзам чегинде эч ким жаман сүйлөгөн жок, эч ким урган жок. Жөн бир гана жабылсын деген требование. Колдойсуңдар. Анан достор, колдойсуңдар өзүң. Мындай табышмакта эмнеге бул мыйзамга каршы келсе да бүгүнкү күнгө чейин жабылбай атат. Эмнеге мына жергиликтүү бийликтер, ошол эле ГУВД бар, УВД бар, шаардын ички иштер башкармалыгы бар, эмнеге көңүл бурбай келет? Ленинский район, Ленинский РОВД мисалы. Анан буларда доляда деген сөзгө анан айла жок ишенбей койбойсуң да, анан ишенишке туура келет. Доляда болбосо эмне себептен мыйзамды булар сактап нерсе борборлордун баарын жаптырбайт, оюн зоктордун баарынчы. Беде кыздар да ойнойт экен да, аялдар дагы. Аялдар да ойнойт экен. Ата-энесинин акчасын урдап келип ойногондор бар экен, качып келип ойногондор бар экен, короче. Өздөрү күнөөлүү, бирок ачып берип атпайбы ошо мамлекет? Ушундай органдар жол берип атат да булар ачканга. Ачып берип атышат өздөрү. Адамдар келип ойноп атат, игромандар. Бул орну токтотуш үчүн бул нерсени жапсак бул оюн токтолот. Кимиси дойлоодо болсо дагы мындай нерсени мына мен неге келдим анткени өзүм байкем бүгүн акчага түшүп мага чалды да, ошо түштүм болду, ит эле болду. Ошого байланыштуу келдик. Мына мерде бир тууган иним да айтат. Сен колдойсуң да туурабы жабылышты? Конечно, колдойбуз да. Бир гана нерсе ошо жабылсын деген нерсени до конца жапсын, болду, ошол эле. Бизге эчтеке кереги жок башка. Туурабы? Жөн эле оюн жаап койсун болду. Ойнойм дегенде тет акалы. Капчыгайга барабы, там Лас-Вегасына барабы, ошол жакта ойнош. Закон түрүндө булар налог төлөп атат дейт. Налогду төлөгөндө элдин акчасын, өзүнүн акчасын урдап кайра эле налог төлөп атат. Бейбачара жетин-жесирлердин ата-энеси жок жүргөн балдарга жардам берген ордуна келип менде азыр акчалардын баарын салып атат. Мен көбүнчө эле мен эртеден бери эсептедим, примерно 200 000 сом утулдум я. Жанаттан бери балдар. Мен эсептим боюнча. Берчи 200 000 сом. Ал 20 миңден салган. Мо туба бек акет дейт. Азыр мен кетем качып бардат. Камерадан коркуттум, качып кеттим. Бүт утулгандар бар ошол жерде отурат. Мына оң кол булай жигиттер, оң кол, сол кол эмес. Түштөн бери отурам мен кайтарып. Ысып тердеп канча саат болду отургансыздар? Ставканын эле бир түрү экен, бирок якобы ставка экен, бирок сен аны робот менен ойноп атпайсың, а роботту утуш өтө кыйын, туурабы? Бу жерде роботтор программисттер настраивать этет. На проигрыш, на выигрыш. Болду, башталат, иш акырынан жүрөр. Салазың 1000 сомдон, 10 000 сомдон, 200 сомдон баштайт экен, 200 сом салып, акырын ойной берет экен. Ал 200 сом 20 000 айланат экен кечке чейин. Жабылбай атат деген вопросту коюшубуз керек. Мына арам деп атасаңыз барыңыздар. Келе колдоп берип коюңуздар. Үнүбүз жетсе, кандай сон жабылып калса, мына жаман нерсе. Жаман нерсени жабыш керек. Деп да чыгып атат. Канча жабылат, жантеме кирип чыгып атат. Утуп атат.
бүт эле утулуп атат мен жантан бери утулуп атат. Ringo Trade деген сайты бар, ооба. Ал сайтка могу интернет, могу сот эмне операторлоргачы Мегако, Мо, Билайнга бир айтыш керек да, ушу именно ушу сайт, ушу ссылканы блокировкасын да. Сен ушу Ringo Trade жазганда эле сен интернеттен блокировка кылып койсо болот да. Туурабы өзүң? Эч ким кире албайсыз кылып койсо болот. Онлайн ошону иштеп алат да. Муну дагы ошо жана операторлорго, сот операторлорго кайрылып кетет элек. Бир карап коңуздар ушу жагын. Кол салгандар канча болуп атат, таластык жигиттер, Да, өткөн кимден бир степ. Тегилер бирчи ал кетип калды го деп. Астына болгон бала чыгып туруп, оюндан чыгып утулуп тур эле. Оюндан иградан менен чыгат. Көп киши каршы болуп кетиптир. Туугандарына каршы экен, үйүнө, короче. Үйдөн кадыр барып кетип калгандан эшикке чыгып тур анан. Акыркы атасын утулуп туруп, бир степти бирдемпени киргизип, машинаны киргизип болду, мен кутула албайм деп барган астына болуптур. Себепкер окуп атпайбы ушул кумар оюндары? Барбай койсо болот. Эси жок болсо барбайт эч ким. Кумар оюнуна возможность берип атпайбы булар ойногонго? Ошол возможность жок болсо, конечно, эч ким барбайсың да, сиз барбайсың да, тура эле өйдө. Как бармасың жок болсо алып барып. Аны жок, бай ишиңди кыласың. Мейрана бир тууганыбыз турат, ага көрсөтүп эле коймойтун. Сары Өзөндө контейнер бар болчу экен. Месталар бар болчу экен. Жок, местасы дагы жок, Сары Өзөндө жок, эмне машинаңды жок, машинасына сатып итип түгөт турган. Менде бир байке турат, аябай чоң үйлөр бар болчу экен, заңгыраган. Машиналар бар болчу экен, контейнерлер бар болчу экен, бүт утулуп турат, бир гана бир магазин калыптыр, бир эле магазин калды. Ошону утулса, семьясы бала бакырас ачка калат. Кыргыз Республикасында кумар оюн ишине тыюу салуу жөнүндө мыйзам 2011-жылы кабыл алыныптыр. 10 жыл болуптур өзүм. Тике 10 жыл болуптур. 10 жылдан бери мына иштетип атат. Бакыт Жетигенов деген депутат эмнелегендеп чыгып эметкен экен ошо. Ишке ашырган. Казино жоп турган. Ошо мыйзамды кабыл алды. Просто берде мындай дейм. Канча киши, канча семья кыйналып атат, жашоо итак кыйын эстечи. Бүт кымбатчылык. Мына азыр мына мен строительство жүрүп атат. Бүт кымбат. 2 ай мурун цементтин азыр 7 сомдон айланып. Продукттун асман баш. Айлык вообще жок, аз. Ана момден ачып берип койгон, буларда ким өнүгүп атат? Берде карапайым кыргызына тиешеси жокму onu туурабы? Эч бир тыйын барбайт. Только өйдө жакта отургандарга барып атат акча. Жок, эчтекени талкалап, малкалап, өртөп кереги жок. Жөн гана бир эле видео обращение кылабыз тартып. Видеоңкү жактарга жетсин, ошо биздин кайрылуубуз. Ошо кайрылуу аркылуу ушул нерсе жабылса кандай сон болот эле. Жакшы нерселерге салгандан көрө бир каякта бир болбогон жамандык нерсе кылып атабыз. Биздин булардын артынан канчадан киши байып атат мына. Же алардын байыгандан бир тыйын жардам тийбейт элге, карапайым элге. Бир гана кыйналган бар карапайым эл нейди. Ош базарда контейнер барлар келет экен берге. Акыркы тапкан акчасын полна көлүп түшүрөт экен, эртең кайра иштейт. Бирөөдөн карыз кылат, кайра иштейт, кайра ошентип анан ал адам жаман жолго барып атат, чыгат. Күнүмдүк иштеген балдар да бар да. Күнүмдүк. Күнүмдүк 1000 сом таап келет эле, келди салып берди эле, кайра кетет түшүрөй. Компьютерге жаткан балдар канча? Отурбай маңдайымда компьютер жатып жүрөм. Ошондойлор көп. Үйүнө бар элек. Болот го андай нерсе. Эмне алыстан иштебейм, мына жанымда отурат. Мактал досторулар көбүнчөсү бүт үйлөрүн, машиналарын, контейнерлерин иштеп Могу блогерлер кайрылып кетет элем, мен да бир байкабай бир жолу реклама кылып отурдум, тура эмес нерсени. Ошондон кийин түгөндүм да, түшүндүм да, что тура эмес нерсе экен, ал болбойт. Мына биздин блогерлерге акча төлөнөт, жана 1xbet, эмнелер бар? 1 million деген эмелер бар экен, ставочный, Ringo Trade'терде реклама кылгандар балдар бар экен. Ошолор кайрылат элем, күн тартып чыгарып эле кош керек экен, болбойт экен бул. Реклама кылыпчы. Тетне, брат. Анан баса мэрияга кайрылат элем. Мэрде иштеп аткан авто парковщиктер бар го. Эме экен досум, парковка иштешет эртеден кечке. Акча мэрия түшөбү, түшпөйбү билбейт. Мэрия өзүнүн долясын алып кетет, калган бияка киргизип атат оюнга. Кана жилет? Жилет кана? Сатып бердим. İşte beys болду.
Мына мэриянын адамына ичип мына мас ойноп атат азыр. Мына. Мэрияда эртеден кечке парковкада акча болупту да, мен кирип уттуруп чыктым мен. Значит, бүтер жерде коррупция болуп атат эле дедим, Ойнобоңузду жана айттым, эмне ойнодуңуз? Эмнеге ойнодуңуз? Çaldırıp al, arak içi oldu. Жок, эмнеге ойнодуңуз? Жана айттым, ойнобоңуз. Falan dedi. Утуп алам деп, уттуңузбу? Болбойт. Байке, азыр мен сиздейчи. Эркекче кол берип коңуз. Мен күнү бөлүп текшеремейди. Ойногуңузду көрсөм эмне болот? Эркекче айтып сөз бериңиз. Балаңыз барбы? Канча балаңыз бар? Bir lafı var, yeminler tozun olsun. Үйлөнөт эми. Yeminler ne? Сиз эми үйлөнөсүзбү? Канчадасыз? Beşten. Эми мына 45 жашта жашоону оңдош керек, байке. Эми уже возраст экен. Çarçap tıkıyorum. Достор, могу ойноп аткандарды күнөөлөп атпайсыңар, өздөрү күнөөлүү депчи. Достор, мындай да, булар биздин бир туугандар, бул оору. Игромания деген бул оору болуп калат. Ачып берип койгон, возможность берип койгон, буларга ойноп алат. Өзүбүздүн мисалы үчүн рак менен ооруган, оору менен ооруган, мисалы үчүн оору бир туугандарыбызды айыптабайбыз да. Ошол сыяктуу эле бул оору да, оорунун бир түрү окумуштуулар тарабынан ушундай. Анан биз эртең 9 август саат 12-де Киев көчөсү менен Жаш гвардия көчөсүнүн кесилишинде чогулалы достор. Ошондон ары президентке кайрылабызбы же мэрге барабызбы? Болгону биздин бир талап мыйзамдын аткарылышын гана ошолор көзөмөлдөп койсун. Мыйзам аткарылсын болду. А мыйзам боюнча мындай кумар оюндоруна тыюу салынган. Мэри жашып эле бала. 2 машина киргиздим дейт. Буну негизи жаптырып койсочу, ойнобойсуз да турабы? Жалынса ойнобойбуз дейчи. Жок, иштебейбиз да, анан ачыкла деп кайра. Сен ойнойсуң. Эркекчи. О, мындай болот экен да бир. Сенчи. Ойнойсуң. Башта бир 15 000 сом уттурсаң, ошол 15 000 сомду чыгарып келем деп киргизе бересиң. Уткандарбы? Мэри уткандар барбы? Уткандар жок эле. Жок ай берди. Канча утасың? Жок, ошо бүгүн берет, бирок кайда алып коет болду, туурабы? Түлө ошондой. Утат бир. Мен жана эксперимент кылдырып көрдүм бир ачкаларга киргизипчи. Биринчи ойноп көрдү, бирок берди да, почему-то. А калган мен ошонун жанында отургандарга эч ким берген жок. Бүт утулду. Жок, өздөрү күнөөлөп атпайсыздар. Бул негизи бул оору да. Игромания деген бул оору. Бул ооруну если болсо булар ойной берет. А жок болсо булар ошону унутулуп, алектенип баягы утулган акчасын эстеп коюп жүрө бересиң да, туурабы? Тууга 5000 машина тебе болбой деп, Жок, эчтеге оюндар жок болсо ойнобойт экен эч ким. Игровой оюндар, кимдики, автоматтар эч ким билбейт. Мен билбейм, кимдики, ким билет кимдики. Эч ким билбейт экен кимдики экенин, кимге акча салып атканын деле билбейт. Жок, жапса телефон аркылуу ойной берет дейт. Ошол эми жанагы биздин эмелерге кайрылат элек да, жана Мегакомго, Билайнга, о тармактардан турабы, сот тармак. Эмне деп коет алар? Ошолорду да жабыш керек да. Аштырбаш керек. Жок, ошолорго терминалдар барбы? Бүт терминалдардын баарын удалить эттиртип, ошо ар бир компания бар да, о компаниясы Билайнга кайрылабыз письмо катарында. Ошол нерселерди жапкыла, ошол сайтка, ошол ссылкага киргендердин баарын, Кыргызстандан киргендердин баарын блокировка болот. Это все возможно. Бир гана чуркап иштеп коюш керек. Интернет провайдерлердин кайрылат элек баарына. Мегакомго, Билайнга, Ошкагачы. Ошону ссылкасына кирген эле блокировка кылып берип койсун, болду, жетет. Капчагайга барыпчы 10 миллион бара албайт да берди бул. Тапкан 1000 сом, 2000 сом алып келип киргизип атпайбы? Капчагайга 1000 сом, 2000 сом киргизбейт да силерге. Күнүнүк тапкан 1000 сом, 2000 сом, 3000 сом алып келип киргизе берет экен. Бир крупный шабашка болуп калса алып келип полный киргизет экен. Мен ойнобойм деме, ойноп көргөн эмесмин, мындай нерсе кызыкпайм. Мен даже элементарный телефон оюн бар го, ойнобойм ошону. Тетрис ойнойм, нерв болгондо Тетрис бар го. Ана мотоцикл тоем болду. Мен кумарым ошол да, мотоцикл. Бул электронный казино, бинарный опцион деп аткан азыр майнинг компания деп аткандын бардыгы аферистик компания. Кыргызстанда 100% казино иштетет. Булардын ичиндеги системасы электронный казино. Как положено. Бул нерсе мен өзүмдүн башыман өткөн, жана башка бир канча тааныштардын, адамдардын да тагдырын билем.
Бул электрондук казино боюнча азыр Кыргызстанда мыйзамда 212-статьяда так көргөзүлгөн. Буларды иштетүүгө жана ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө ушундай иштер менен алектенүүгө тыюу салынат деп. Бирок аны мыйзамды уруу ойнобой эле булар бинарный опцион деген масканы кийип 2017-жылдан бери булар азыр Бишкекте Ringo Trade, Euro Trade, Valcoin, $1, дагы бир ушу сыяктуу бир 2-3 компания ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Булар жалаң жаш балдарды карапайым элдин канын соруп, ушунун айынан түрмөдө мошенниктер, уруулар, тоноочулар централга толгон. Ушулардын айынан Жармысы сезон өмүр бир сезондун эмеси даже камалып лагерге срок алып кетип атканда толтура. Булардын эң эле аферистик жери элди эмес, бир адамды эмес, мамлекетти кошо алдап атат. Не деген, эгер текшерүү келсе, бинарный опцион, криптовалюта деген системаны көргөзөт аларга. А так ичинде жалаң игроктор. Мо Ringo Trade'дин Бишкекте эле эң эл көп жайгашкан точкаларында 10 жерде точкасы бар. Ringo'нун эле. Valcoin'дики өзүнчө, Wintrade'дики өзүнчө, булар ар бир отдельный компаниялар. Булар жалаң карапайым элдин жөнтөгүнөн. Ушунун айынан үй бүлөлөрүнөн ажырап, өзүнө кол салгандар. Бурдагы жылы эле мына эки охранник бири-бирин бычакташып, чотурталашып, ушу Ringo'нун охранниктери бири-бирин өлтүрүп коюшту. Буга окшогон маселелер толтура. Ringo'нун туалетине бирөө муун өлүп алган дейт. Анын баары жабык боюнча. Мен бул боюнча Рыскелди Момбековго, Жанар Акаевго, Элдар Абакировго, Свердловский ровудун өзү жаш балдарды кылмышка түртүп аткан бирден бир компания ушул. Эгер муну ГКМ жакшылап изилдесе, Кыргызстанда мунун артынан миллион сом, 100 миллион сомдор кустура турган нерсе ушул бар кусат. Конкретный кусат, артынан бир 20-30 киши камалат. Мен эч кимдин камалышын каалабайм, бирок мыйзамда монча кишинин тагдырын тебелеген адамдар орду камалыш керек. Түрмө жооп бериш керек. Булардын артында ким турат? Булардын артында маалымат. түз эле кайсы бир органды айта албайм, бирок конкретный киши бар. Мени личный ушулар подстава кылып атайын уюштурушуп каматышкан. Экинчи Ringo'го жана ушул электронный казинолор жөнүндө сүйлөбөй турган кылып деген пикирде ушулар боюнча алектенбейсиң деген ооз эки тил кат аркылуу чыгарышкан. Мен бул убакка чейин сүйлөгөн эмесмин. Азыр Кыргызстанда жакшы дагы ушул боюнча жүргөн патриоттор бар экен. Ушулар менен чогулуп максатыбыз бир эле, Кыргызстанды ушундай жалаң арам оюндардан тазалаш жана жаштарды адал таза жол менен алып кетиш. Жана мен айтып койсом, кайсы убакта жабылган, кайсы мыйзамда булар тыюу салынганын ошолор билет. Жана 212-статьяда булар Уголовный кодекстин именно УПКнын 212-статьясында таза так көргөзүлгөн. Мен булар боюнча, бул боюнча Финполго кайрылганда Финпол мага ушуну чыгарып беришти. Буну боюнча жок, биз иштебейбиз. Бул уголовный иш ровудуларга бар, УВД милицияга органдарына кайрылат. Тияка барсаң прокуратурага кайрылат. Эми мен абсолютный мыйзамды толук жүрүп, бер жака жүрүп, акыры мен да тажадым, үй бүлөм бар, но өз ишимен алектенип кеттим. Булардын жетекчилери ишмердүүлүгүн ушу жүргүзүш үчүн мына монча бала турат, түз эле камалыш керек. Же иштерин жүргүзүп, мамлекетке канчалаган балдардын, кээ бир тагдырлардын кайтарып берип, даже ошондойлордун списогун алып, кайтартып, акчасын алып берип, жана ишмердүүлүгүн токтотуш керек. Мен бул боюнча именно өзүмдүн пикиримди Кыргызстандын башкарып аткан адамдарга жана Кыргызстандын келечегине кайдыгер карап аткан патриот депутаттарга деги эле ар бир кыргыз жаранына кайрылам. Булар менен толук кандуу азыр иш жүргүзүп, булардын ишмердүүлүгүн токтотуш керек. Ошол мен бир эле Достор, мына айтып өттү жаңы эле. Кыргызстандагы эң чоң көйгөйдүн бири экен. Себеби дегенде, ушунун артынан кылмыш кылып, калпайтып, уурулук кылып, карызга батып, кредит алып, төлөбөй, түрмөгө чейин кирип кеткен канча жарандарыбыз бар. Достор, мына жактан кайдыгер карабай, баарыбыз күч бирликте Келип колдогушат болуп оюндарын жаптырбасак, Кыргызстандын жаштарын биринчи кезекте элибизди ушундай өлкөдөгү кризис болуп турганда душман кылып, жаштардын баарын бузуп, ичинен калкалайт да кумар оюндардын баары. Достор, келе күч бирликте биз ал жаш гвардия булар менен Киев көчөлөрүнүн Киевская молодая гвардияда турабыз. каршы Келиңиздер. бөлүш кылууга
кумар оюндары жабылсын деген хэштег менен бөлүшүп максималдуу репост кылып коюңуздар. Кайсы жылдары жабылган бул? Атамбаевдин убагында жабылган туурабы? Бул атамбаевдин учурунда жабылган. Бийликке Анан бул боюнча жетсин деген эле атайын ойлор энелер болуп атат экен. Мени канча жаштарына канча деген Жаман игроман. кошулуп көрбөйсүңбү дешти. Жакка бардым, пресс-конференция жасайын дедим. Жалаң ушул азарт оюндардын темасы боюнча мисалы үчүн бул азарт оюну деген эле аты болбосо, азарт оюну канча артынан кылмыш тартып келип атат. Кыргызстанда бирин-бири тоногон, урдаган, мисалы үчүн азыр 100 000 машинасын сатып үйүнө барат, жетпей уткузуп койгон бала эмне кылат? Жаш бала акылы жок, бирөөнүкүн урдайт, бирөөнүкүн тонойт. Ушулардын айынан мыйзамсыз ломбарддар иштеп атат. Канчалаган балдар какчатып, машиналар мыйзамсыз эле алып коюп, Арзан бада, арзан. Же болбосо бездоверенность иштеп аткан ломбарддар жолуна ход ачып берди булар. Бездоверенность. Маяктанчы ушул ойноп аткандар өздөрү күнөөлүү деп жазып атасыңар достор. Туура өздөрү күнөөлүү, бирок бул биздин коомчулуктун жалпыбыздын трагедиябыз. Бизди ойготкон, ошолордун жакындары, бала чакасы, ошолор ыйламсырап, ошолор кайрылгандан анан биз чыгып атабыз да. Мына көчө бир эже кайрылды, майып баласына көөсү акча алып келбейт экен үйүнө. Топкан ташыган бүт баарын ошол жака уттурат экен да. Биякта эже да. Туугандарыңыз барбы? Жок, азыр мен айтып берейин. Бияка туруп аласызбы жок? Бияка туруп айтып берейин. Саламатсыздарбы, урматтуу элим. Мынакей мен азыр ушу биздин балдардын, ушундай жаштардын ушул кумар оюндарын жоюу боюнча ишти баштагандарга мен абдан кубанычтамын. Мен элдик көзүмөн кыймылы бар, ушул элдик энелердин атынан түзүлгөн элдик көзүмөн кыймылы бир гана ушул кумар оюндарын жоюу боюнча. Мен ошол жерде жетекчи болуп туруп атам. Былтыр биз түзүлдүк. Себеби 2000 мына сиздер сурай атпайсыздарбы? Азыр мыйзам чегинде булар иштеп атабы иштеген жокпу? Канча жолу мыйзам кабылды? Бул 3 жолу мыйзам кабыл алынган. Биринчи мыйзам 11-жылы Роза Отунбаева президент болуп турганда ушул жерде энелер толтура барып, анан кийин жана ар үйдүн астында ошо казинону иштетип аткандар менен кадимкидей согушуп кыйкырып отуруп, ошол Отунбаеванын арты менен жабылып калган. Баягы ээн да бар Отунбаева. 11-жылы жабылды. Жабылар менен артынан эле букмекер деген ачылган. Букмекер деле ушул казино сыяктуу эле ошол эле системаны кайра иштеп башташып, кайрадан эле баягы жабып тарткан маңкурт болгон биздин кайран элибиз. Ошонун ичинде мынакей канчалаган адамдар жок болуп кетишти, канчалары суицидке барып атат. Ошол себептен ал 15-жылы жабылат букмекерский конторалар. Ал 15-жылы мыйзам кабыл жабылгандан эле кайра эле ошол эле замат лото деген чыккан, билесиздерби? Вот ошол лотолордун кайрадан эле ошол эле казинонун ошол эле система кайрадан иштей баштаган 17-жылы жабылат ал. 17-жылы мына 3 жолу мыйзам кабыл алынган, 3 өтө күчтүү алынган. Эгерде ошол мыйзамдар иштегенде өзгөчө 2015-жылы алынган экинчи мыйзамда көрүнүп турат. Эгерде ушул кумар оюндарынын элементтери болсо, ошолор мыйзам чегинде жооп бериш керек болчу, камалыш керек болчу. Бирок аны биздин мыйзам иштебегендиктен ошонун баары кайрадан иштей баштады. Анан 17-жылы ошол лотолор жабылар менен азыркы учурда өзүңөр көрүп аткан шаарыбыздын ичинде силер айтып атасыңар 35тер 2000ге чукул азыр ачык туруп атат. Мынакей Ринга трейд, Турбо трейд, доллар один, дагы евро трейд, дагы көптөгөн булардын баары тең ачылып атат. Эмне себептен болгондо, себеби аларды караган эч ким жок. Бул боюнча биз күрөшүүнү дагы эле жүргүзүп келе жатабыз, күрөшө беребиз. Азыркы учурда кандай болду? Былтыр ушул президент Сооронбай Шарипович турган учурда биз ошол президентке кайрылып баштадык. Алар Совбез менен иштетишти. Совбез менен чогулуп, Госфиннадзор абдан туура мыйзамды чыгарып берип, ошолор өкмөткө жиберип, өкмөттөн кайра биз жогорку кеңешке бергенбиз. Жогорку кеңеште кимдин астында турду кол коюлбай? Бул депутат, ошол кездеги спикер Дастан Жумабековдун колунан чыкпай койгон. Анан кийин ошол боюнча баары бир жүгүрүп жүрүп биринчи окууга кирген.
Булар мындай деп атат. Эмне себептен мурунку 3 закон менен кабыл алып бүтпөйсүңөр десек, алар айтып атат. Жок, азыр деген бинарный опцион болуп атпайбы дейт. Ошол бинарный опцион дегенди жабуу деген жок экен мыйзамда деп атат да. Булар деген бинарный опцион деген эмне экен өзү билесиздерби? Бинарный опцион деген такыр башка. Булар жамынып алган бинарный опцион деп, бирок ичинде баягы эле кумар оюну, баягы эле казино. Анан кийин ошол себептен ошол мыйзамга өзгөртүп киргизиш үчүн айла жок биз жогорку кеңешке кайрылып башладык да. Анан ал жерде мынакей Бакыт Четигенов деген бар, дагы анча-мынча депутаттар, бирок алардын күчү жетпеди. Дастан Жумай өкмөтү кыйын экен, көрүп атасыздар, мынакей азыр учурда керек болсо илеген казинону шаарга ачабыз дегенде мынакей биздин элдик көзөмөл кыймыл жүгүрүп транспаранттар менен эшикке чыгып, элдердин баары тең абдан көп адамдар менен сүйлөшүүгө туура келди. Анан азыркы учурда эми кимге кайрылыш керек? Шаардык кеңештин депутаттары жаңы келди, аларга да кайрылдык, алар эчтеке билбейт. Алар шаардын кеңештин депутаттары, мэр жүгүрүш керек. Бияктын ээси ошолор да. Андан сырткары ошол шаардык кеңештин депутаттары сөзсүз түрдө жогорку кеңешке кайрылыш керек. Элдин атынан биз катты берип аткандан жабышыбыз керек, себеби элдин муңун угушубуз керек деп. Азыркы учурда кандай болуп атат? Азыркы учурда бүгүн дагы барат. Мынакей бизде бул биринчиден баягы чөнтөктөрүнө түшүп атат, экинчиден биздин кыргыз элинин бүт акчасы, бүт дүйнөсү башка жака кетип калып атат. Келген биздин акчаларыбыз. Эң негизгиси эмне? Биздин кыргыз элин маңкуртка айландыруу. Мына бүгүн дагы барат. Бүгүн да канча шорду барып ошолордун торуна түшөт. Анан кийин биз эми баягы 2010 бери иштеп жүрүп профессор болуп бүттүгү окшойт бул иш боюнча. Бул мындай болот да, мисалы үчүн ошол ойногон адам 1 ай чыдайт үйүндө. 1 айдан кийин сигнал келет. Чык эшикке, давай, алып келбейсиңби акчаны? Эмне жүрөсүң биякта деп. Мына ошентип ровно 1 ай болгондон кийин кайрадан ошол жанагы темселеп, тентип бакучтар темселеп, алар каяктан акча таап, буларга акча беребиз деп жүрүшөт мынакей. Бул деген биздин маңкурттукка айландыруу, биздин генофондубузду жоготуу кыргыз элининчи. Анан биз эмне себептен ушундай мен таң калам? Именно ошол үйүндө жабыр тарткан, балдары ошондой ызы чуу баткан, ошондой суицидке барган ата-энелер дагы эмнегедир таң калыштуу нерсеси эл астына чыкпайт экен. Мен балам ушинтип казинонун айынан, кумар оюнун айынан ушундай өлүп калды деп дагы айтпайт экен. Барбайм, кой уят депчи. Ошол себептен биз багы эл чогулуп күрөшөлү десек дагы биз азыркы учурда кантип алыбыз жетет, бул өзү табышмак болуп туруп атат. Ошон үчүн мынакей жаштар келечек силердики. Жаштар эле эмес, улуулар, каргандар, аялбы, кызыбы, жашыбы баары тең барып атат. Биздин ушул үй бүлө мынакей мисалы үчүн былтыркы катуу пандемия, азыр да пандемия жүрүп атат, көрүп атасыздар. Ушул жерде нанга акча таппай турган үй бүлө үйдө жатат, атиякта аталары барып туруп акчаны тигилерге таап берип атат, кул болуп жүгүрүп жүрөт, малай болупчу. Каяктан акча табабыз деп. Анан кийин эң негизгиси биздин элдик көзөмөл кыймылдын 3 талабы болгон. 3 талабы. Биринчиси, ушул кумар оюндарын ачкан, ошону иштетип аткан ишмерлерди жоопко тартыш керек. Бул биринчи. Экинчиси, биздин ушул кыргыз элинин генофондун жоготуп жана маңкуртка айландырган үчүн сөзсүз түрдө булар ошол элдин моралдык жана материалдык төлөш керек. Ошол жабыр тарткан адамдарды кедейчиликке алып келип, канчалаган психика жагынан болобу, бардык жагынан болобу адамдарды жабыр тарткандыгы үчүн ошолордун сөзсүз түрдө жоготкон акчаларды төлөп бериш керек. Эң негизги талап ушул. Андай кылбаса, булар азыр жапкан күндө да кайрадан эртең күнү кайра ачып алса, кайра ачат дагы кайрадан баягы ачып алат да. Башкача түрмени ачып коюшат. Ошол себептен биз моундай талапты коймоюнча муну жаба албайбыз. Жабыш да кыйын болуп турат. Булардын өзүңөр билип атасыңар, оңой эле жабылып калат. Бирөө барып туруп 5тен бири, бирөөнүн тиги тогун урдап кетсе, ошону барып туруп камап канча жылга камалып атат. Ал эми булар биздикин урдап атат. Кыргыз элинин акчасын урдап атат. Экинчиден кыргыз элин маңкурт кылып атат. Ошончолук азыркы пандемия учурда апачык иштеп атат. Ал жакта оору бири-бири менен жумушуп атат. Ошол жана айтып атышпайбы? Биз ойногондор өздөрү күнөөлүү депчи. Эми бул оору да баарыбыздын трагедия, ошол боюнча айта кетсең. Азыр мындай да, бул биз кандай дейбиз? Бул деген вирус, бул деген пандемия.
давно башталган бул пандемия деген илгертеден бери мынакей биздин азыр уважаемый Аскар Акаевдин алып келип берген, бизге берген белег ушул болгон. Бул деген мындай болуп атат. Бир барган адам болду оорга чалдыкты. Аны күнөөлүү деп айтыш кыйын. Бул оору, рак оорусу кандай болот? Айыкпаган. Жанакы наркомандар кандай айыкпайт? Ошол сыяктуу эле бул оору айтып атпаймынбы? Бир айдан кийин сигнал келет. Агачы, кел, давай, тап акча депчи. Муну оор катары туура көрүшүбүз керек. Андан сырткары жаңы баргысы келген адамдар үчүн да мыйзам чыгаш керек. Ошол жака барып, бала чакасын ата-энеси сыздаткан оюнчуну дагы камаш керек. Сөзсүз түрдө учетко алыш керек. Анан азыркы учурда баягы реабилитационный центр ачалы деген бир ой бар. Кандайдыр бир эмне кылып ошол калган элибиз болду, биз уже ажырадык алардан. Алар эч качан оңобойбуз. Бүттү. Ойногондор ойноду, ошол боюнча калды. Эми калган кыргыз элибиздин калган балдарыбыз калган жаштарды сактап Туура айтып атсыз эже. Игромания негизи эметип айтышат да, психологдор, эксперттер. Игромания хуже наркомания деп. Наркоманиядан дагы оорураак деген сөз уже жетиштүү болуш керек да мындай баяндадан. Ал ооруду, больной, уже игрок. Бирок аны токтотуп калыш бул эженин колунан келбесе, бияктын колунан келбесе, мамлекет кичине кам көрүш керек. Ал игроктор үчүн эмес. Калган адамдар дагы ошондой ооруга чалдыгып калбаш үчүн, ушундай больной болуп калбаш үчүн, канчалаган үй бүлөлөрдү какшатпаш үчүн, балдарды жетим кылбаш үчүн, аялдарын ажырашып кетпеш үчүн, үй бүлөнү сактап калыш үчүн дагы бул дальнейшем эмени ойлоп табыштын эже айтып атат. Дагы бир чоң суммада акча отурган оюнчу. Мыйзамда жол берип атат да казиного иштешине. жок, жол бербейт. Булар аферистик жол менен бинарный опцион деген маска. Бинарный опцион деген бул ставкада. Коэффициент бериш керек. Явно эле нагло эле казино отпой, жана рулетка бар го. Ошол эле только жаңы форматта болот. Электронный вариант системдештирип туруп эле, ошону эле салып оюнга. Болду. Мисалы үчүн казинодогудай эле казинодо дилерге фишка бересиң, фишканы оюн жүргүзөсүң го, буда акча бересиң, акчаны фишкага айландырып берет. Электронный. Ошону оюн жүргүзөсүң. Бул Демек мамлекет толук түрдө жабып салса болот. Укугу бар. азыр кармап азыр жетелеп Милдеттүү түрдө. Келсе бирок бинарный опцион деп атпайбы дейт. Мынакей кече сиздер контроль жок да. контрол керек. Сиз башында туура айттыңыз. Казинолук элементтер эле бар болсо деп мыйзамда так ансыз да көргөзүп турат. 5 кишинин башын чогултуп, тринкага акча таратып берип, бир үйдө кылсаң, казино кылып атасың, элементтерин жасап атасың. Үйдө биз карска ойноп атабыз десең деле, ал кандай ойноп атасың? Черенкен чий менен ойноп атасыңбы? Товарыңа ойноп атасың, элементтерин жүргүзүп атасың да. Буларга азыр 100% жетелеп келип эле камаганга бар. Элементтер бар. Бул фактылары бар мына, сенде, менде миллион факт бар. Менде видеолор бар. Эгер керек кече мисалы атайын специалисттер келип алмаштырып атты ичинде базасынчы. Аны биз өз көз менен көрдүк, өз көз менен кармадым да, кол менен. Ал видеолор бар бизде. Азыр түндө дагы тартканбыз фигураларды. Эми сен айткан элементтер бар турат видеодо, факттар бар да. пачка тартып чогулуп койгон, скрытый менен дагы көрсөтпөйбүз пока. Анан Требовать этпейинче. бул мындай болуп атат, азыркы учурда өзүңөр көрүп атасыңар, автоломбардтарды эмне иштеп атат. Автоломбардка мисалы үчүн мурун биз машинабызды доверенность бермейин чечим айдай алчубуз. Азыр биз доверенность айдап атышат. Ошол себептен тиги барат дагы машинаны ломбардка коет, ошол жерден канча акча алат, алып барып ойнойт. Мына мошенничество деген каяктан чыгып атат. Ошол ал маңкурт да, ал түшүнбөйт. Эртең бирөөнү алдаш керек. Өзү мошенник болуп кетти ошол немесе мененчи. Айла жок, ошентип керек болсо урлукка барып атат. Мына азыр 200дөн ашык маңкурт балдар да буларчы. Буларды камаганда эчке толуп жок да. Алар маңкурттар уже больные люди. Ошон үчүн муну биз бир гана президенттин өзүнүн оозунан угушубуз керек бул маселени. Кандай кыласыз? Жабасыз? ушул жерден бир жигиттерге дагы бир эме мындай маселе айта кетейинчи. Бул игромандар уруулардан караганда кичине опасныйраак да. Негизи мен психологиясын изилдеп да бүткөм. Неге дегенде урууларда болушу мүмкүн, аз кармасам камалам дегенчи. Игроктордун башында бир нерсе бар. Утуп алып ордуна коюп коём деген нерсе тигиден күчтүүрөөк да. Утуп алам, мисалы үчүн машинаны $1000 коюп турайын, барам бир $2000 чыгарам, машинасын ордуна коюп коем да. Жок уже бир машина. Бир кылмыш илиндиби, экинчи машинаны вариантта иштей баштайт. Аналдыбы? Жок.
3 машина. 10 машина машинист кылып киргендерди билем мен. 10 машина коюп адына бермен да. Үйүн сатып түрмөгө кирип жаткан аягы. түрмөдө. Түрмөдөн чыккан эле ушул Экинчисини бирөө эле. Мен ал канчалар билгенден. Билбегендер көп экен андай. Угуп жүргөндөр ал. Туалеттен асынгандар бар экен. Бул боюнча Кече биздин бөлүнчөлөр баштан бөлүнчөлөр кайка кетти. игра. Ошондо Я андайлар бүгүндө мен. эми Ойноп жүргөн мындайда эми бүгүн канча бала барып ошарга немеге кабылып калат. Ал белгисиз да. Ошол себептен азыр дагы бир нерселерди уктум да, неме кылыш керек экен. Аны барып туруп арызды жазып эске алып коебуз. адам арызды жазып 1 жылгабы, 2 жылгабы деген неме менен өзүнүн сүрөттөрү менен полностью Ал боюнча да айтып берейин, эже. Ал боюнча да айтып берейин. Арыз жаздың, сага запрет койду. Бишкек, целый Бишкекте запреттесиң. Телефонго киресиң, Ringo Trade, астыңа эмеңди жазасың, өзүң эмеңди электрондук поштаңды жазасың, конкретный чыгып берет. Бүтүн көзү сулар анан ичебиз. Бул тигиден да оорураак. Неге дегенде үйдө жатып 12деги бала ойношу да мүмкүн. Короче, мындай болуп атат, биздин предложение сот эмне бар го, эмне сот операторлор. Булар мегафон мошку турат. Ошолорго арызды айса болот да. Бизден ошко акча төлөп интернеттен болот го. Ringo Trade жазып, именно ошол Ringo Trade деген ссылканы жазганда блокко коюлат турган. Сен ошону жана болот. Болот. А бирок аны жапканда дейт, VPN деген неме бар бизде функция. Башка мамлекетте интернетке кире албасаң VPN кийип кирет да. Ошол функцияны алып чыгып эч керек. Негизи. Анда андан көрө эң единственный бунун жолу кубалап эле КМБга же эмеге УРДга айта бер, айтпайсыңбы? Айла онотпой электрон менен. Хорошо, бул жабылат. Электрон вариантын токтотчу. Ал уже почти токтоду деген сөз. Азар жактан көрөк да, көзүмөн көрүп отуруп. Анан живойдон каран тигил уже ал менет. Барып акча салып келип, үйүндө жалгыз отуруп, ал кумарчыктердин ал эч кимисине көпүндө өтө көп билет этпейт да. Көпчүлүк нерсе 70. Мындай электрон телефонго бишенбейт да, живой бар эле. Анан чыгар, мен мисалы үчүн ойнойм да. Сен жүр Ринат, мен жанымда кофе ичип отуруп тур дейм. Барасың, сен кофе ичип отурасың. Мен ошо сен көзүнчө роуминг сомдук болсоң, мисалы сен жакта менетмен күндө 500 сом, 1000 сом таап жүргөн адам бар да, чисто кара менет. Акчам бар, берде турбай. Булар өзү эле көтөрөт экен да, анан утуп коет экен. Мунун башы дебейт экен, меники иштейт. Менде деген эрик бар дейт да, салат, ойнойт. Вот 2 жолу акчасын утчу, утул, по-любому ошол акчага заманивать этип, болду ал байланат. Аны ошол себептен колдон келишинче көз көрүнүп турган ар кайсы жылкылдап көрүнүп атпайбы? Баарын шаардын ичинде Ошто и Бишкекте, Оштон да аябай көп жалып атышат. Мен балам момундай болуп калды, жалгыз балдары. Анан ошол себептен мындайда сен айтып атпайсың, улууду кылыш керек. Жетияка биз баарына барганбыз, МВД менен иштедик, криминалдык милиция менен иштедик. Криминалдык милиция менен эшек барбайда чыгып интернетте чыгырыш керек. Жок, мындай. Жок. Өздөрү көрүп келет. Милиция менен жаптык. Пикир көтөрүш керек. Балдар уксаган криминалдык милиция менен өзүбүз чогуу алып, МВД менен барып жаптык. 4-өнү 44 канча деген бар деди. Горкийден Ылдый жагында, Советскийде. Жапкандан кийин балдар биз следовательдерге берсек, следовательдер ачып койду. Себеби тияктан приказ берди, ачасын. Биз болсо прокуратурага бердик. Давайте ГТМга бергиле муну. Финполдо иштебейт. Муну тиги да иштебей атат, бул да иштебей атат. Десек, алар прокуратура эч кандай неме жок, акыр айттык. УГДга бербей эле коелучу. УГДда деген баягы ОБХС деген жок. Аякка деген буларды караганга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Өзүнчө эле ачылыш керек. Ошол себептен Финполду бер дедик. Анан жанагы Сыймык деген бала келди. Биз бардык. Аша караган жок, бизден да жок. Азыр Жалдырап жүрдүм эче кечип коңуз. Сыймык чап келип кетчи. Финпол начальник. Дел ушул түстөн түз сенин эмеңе элди чисто деньги акча нарушение болуп атат бuyakta. Налоговиктер нарушениясы болуп атат. О, прямой сенин ишиң деп жалдырап жүрүп, угуз албай ошо чоң казаттын ишин 1 ай чукуладым мен. Анан азыркы учурда бул 10 апрелге келди деп атышат. Кудай буюрса МВДнын бир
бул жерде бир гана чече турган Жапаров менен Ташиев. бир гана президентке кириш керек жана ГКМБга Ташиевке кирип элдин муңун биз бир сыйра кайрылуу кылышыбыз керек. Ансыз бул өтө кыйын. Анан эми жаштар иштеп кичине аракет кылгыла. Жаштар силердин жашоо силердики. Эми буга чейинкилер болор болду, алар биз кайтара албайбыз. Алар кайсы учурда оңолот, эгерде шаарыбызда ошондой нерсе токтосо, обычный адамга айланышат. Эгерде ал бар болсо, алар кайра эле Атамбаевдин түшүнө жабылып калганда канча бирок көрдүм. Жылга бир заматта бутунан туруп кетишпеди. Бир заматта.